Assalomu alaykum Facebook qo'llanuvchilar. Assalomu alaykum bog'bonlar jamoati, salomatsizlarmi? Qutmandu kuningizlar bilan tug'anlar. Buna biz hozir Shamaldisay'damiz. Shamaldisay Qirg'izistonning eng issiq tochkasi. Buna tug'anlar, bu yerda bunanda badring bar ekan. Niyaqda olsa pomidor ekan. Bar жоқты elleri hareket qilib mına gruntda bışıp atadi da. Бұл баяғындай емес. Эфирді бөлішіп қойғыла туғандар. Эфирді бөлішіп қойыңыздар. Мүмкін болушынша эфирді бөлішіп қойыңыздар. Мына туғандар. Мына азыр Тажикстандан, Өзбекстандан келіп атқан ошол пияздар, мисал үчүн. Ошол чеснок, ошол редиска, өрүк, ошолардын барды бизде да бар туғандар. Бар. Бирок аз санда бар, бирок. Мына азыр аз күндөрдө Кудай кааласа, мына грунтовка помидорлор бушат, мына грунтовка бадырыңдар бушат. Өзүбүздүкүн өзүбүз жейбиз. Ошого силерден мында сураныш туғандар. Баягы толук химикат менен баягындай азотто чыланып эртерээк бышсын деп ушунчалык баягындай химиялык жолдор менен өндүрүлгөн мындай азык оокаттарды албаңыздар туғандар. Мына өзүбүздүн помидорлор Кудай кааласа мындай болуп сонун болуп түйүп калды. Аз күндөрдө Кудай кааласа өзүбүзгө барат. Мына ушуларды өзүбүз жейбиз. Мындай болуп калды уже. Мына Шамалдысай эң ысык жерде мына ушул жерлерге биз дагы мындай дыйканчылыкты мындай уже баягындай эме менен подход менен кылышыбыз керек болуп атат да. Мынанын үстүн мисалы үчүн мындай узун навес кылып, анан кийин үстүн клёнка менен жаап, бир ай, 2 ай мурунураак бышырып, анан кийин мына ушул мына немеге жерге иштеш керек. Бул жерге биогумус салыш керек. Биогумустан аябай салып, анан кийин мындай чөптү өстүрбөй турган мындай баягындай эмелери бар. Мульчевирование деп коет да, мульча деп коет. Мына ошолорду иштетишибиз керек. Азыр мына көрүңүздөр, мына биздин өзүбүздүн өндүрүш бул. Мына Кудай буйруп насип этсе, аз күндөрдө мында ушул помидор бышып барып калат. Мына көрдүңүзбү? Сонун помидор болуп бышып барып калат. Ошо шашпаңыздар, шашылып мына башка бир мамлекеттерди байытыштын бизге кереги жок. Ошон үчүн мына бизде мындай саясатты алып барганда сатыш эмес, сакташты үйрөнүшүбүз керек да. Сакташты. Мына азыр мону эртерээк бышырып, башка мамлекеттерден бизге конкуренция боло албай турган кылып бул жагын колго алып туруп, анан экинчи жагын болсо, ошол күзүндөсү сөзсүз түрдө консервирование менен заниматься этишибиз керек дагы. Мына ушул өзүбүздүн помидор, мисалы үчүн майдын аягына бышабы, июндун 15-ине чейин бышкы чейин ошол консервированный өзүбүздүн консерва болгон эмелерибизди жеп турушубуз керек да. Мына туғандар, эме дагы бадырың дагы мына түйүп калыптыр. Мына Кудай кааласа жакшы суу куюп туруп, мына ушул жерге эмени иштетсе өтө сонун болмок да. Мына биогумусту иштетсе, мына караңыз, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 бир эмеден кустан 7 бадырың. Мына кайра айта бергенден эме май чыкпайт. Мына ушул биздин элдерге мындай туура багбанчылыкты, туура дыйканчылыкты үйрөтүш үчүн бизге адистер керек болуп атат. Бизде адистер өзүңүздөр билесиздер, өтө аз да бизде адис. Мына ушул адистерди биз өзүбүз мындай тарбиялап алышыбыз керек да. Мына караңыздар, ошол жака дагы пикир кылышыбыз керек да. Ал жака дагы иштетишибиз керек өзүбүздүн акылыбызды, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү, күчүбүздү. Кыргызстан өзүн 100% дан менен,
мөмө жемиш менен, май менен, мисалы үчүн, күрүч менен, гречка, бар жок менен биз өзүбүздү камсыз кыла алабыз да. Мына ошон үчүн туугандар, бизге адис эле жетпейт, тажрыйба менен эме жетпей турат да. Ошого биз аракет кылышыбыз керек. Тажрыйбаны, дүйнөлүк тажрыйбаны пайдалана бериш керек. Өзүбүз бир нерсени ойлоп чыгыштын кереги жок. Мына азыр мына түрк туугандарыбыз ошол ата журт деп жүрөгү менен күйүп ошолор жардам бергени даяр да. Биз дагы баягындай келген помощту эмне кылышыбыз керек? Отвергать этпешибиз керек. Даяр берген помощту алып туруп, технический жардам болобу, мына неме илимий жактан жардам болобу, биз ошону пайдаланышыбыз керек да. Мына ошондо анан кийин бизге эме болот, жардам болот да. Мына көрүңүздөр, пияз, суюк себилип калыптыр. Демек, буну пиязды сепкен адам неопытный болгон. Мына караңыздар, пияз өтө суюк себилип калган да. Мына ушул эле жерде мына дайыма айтып жүрөм го, биздин Кыргызстандын жерлеринин көбү жакшы иштетилбейт деп. Мына очойтуп туруп эмени эгип койгон да, бедени. Мына бедени эгип койгон. А мына ушул жерге мисалы үчүн 1 гектарга алма бак кылып койгондо турабы, мына 300 пресс берет бул. Мейли 300 пресс 300 сомдон 90 000 сом болот. Ону оруш керек, анысы керек, бунусу керек. Бул дагы расход да. Алма тигип койгондо ушул жерге эрте бушаар мен айткан алмалардан тигип койгондо жыргайт эле да, турабы? Тура. Мына биринчи орумун уже оруптур, беден. Тиякта дагы оруп атышат. Мына ошол азыр малды фермада багыш керек да. Фермада бак десем эле жаман көрүп атышат. Мал фермада болуш керек. Мал деген аны карытып, onu 20-30 жашка чыккычайын алып жүрбөш керек. Ал малды не 1 жыл 6 айда уже 18 айда ал деген уже семирип, уже анын эмеси бүтүш керек. Уже жизненный циклы бүтүш керек ол. Аны деген союп уже эмеге берет. Мына туугандар, бардык оорулардын эмеси, дарысы. Любой. Мына полиартрит дейби, сахарный диабетпи, любой ооруну айыктырат ушул. Келгиле, мына ушул жерге түссөңүздөр болот ишке. Любой, мисалы үчүн, баягындай семиздик, мисалы үчүн, семирип кетип атсаңар, келгиле, мына ушул азыр бага канал казабыз деп атабыз го, эме кылып, ашар кылып. Мына ошол ашарга келгиле. Мына ошол жерде бардыгыбыз иштейли биргеликте. Мына туугандарым, эл мынтип эле иштеп атат, өзүнүн оокатын кылып атат. Биз эле ошол саясаттын кемесин олку солку кылбай эле ушу элдерге эмне кылыш керек? Элдерге жер бериш керек. Элдерге илим бериш керек. Элдерге жакшы көчөт бериш керек, жакшы урук бериш керек. Анан кийин элдерге эмне? Баягы ушул кыйналып аткан учурда проценти жок, каражат берип туруш керек. Болду. Анан баягы закондорду, жер закондорун алмаштырып бериш керек. Анан кокуй буга тийбе, кокуй ого тийбе, ана жок, андай эмес.
Жер мамлекеттики. Пожалуйста, алып иштете бер. Мындай. Договор менен жылына мынчадан төгүп турасың. Мындай. Деп кой. Болду, иштете берсин. Ана мына баягы азыркы мына мисалы үчүн Шамалсайдын жерлери бардыгы 1 сантиметр койбой иштетилип атса, ушундай эле жерлер мисалы үчүн өзгөндө, немеде, Алайда, Каракулжада, Алайкууда мисалы үчүн да. Мындай толуу райондордо мисалы үчүн Баткен облусунда, Ош облусунда, Нарында көп жерлерде жерлер иштетилбей эле турат. Аны алып койгон жөлүнө турат да. Барып бирдеме жасайын деп барсаң эле, ой, ал жер түгүн байдыкы, ал жер бүгүн байдыкы деп коет. Жок. Андай саясатты мындай кылыш керек, жерди алып кел берека. Иштете албадыңбы? Жасай албадыңбы? Давай элге кайтар. Эл иштетсин деш керек. Элге бериш керек ошол жерлерди. Кызганып басып жата бергенден эч кандай пайда жок. Ошон үчүн бардыгыңыздарды эмеге чакырамын. Орозо болбогондо мына тыттан жейт элек. Жок. Биз орозобуз менен кап-кара болуп бышыптыр. Ана сонун. Жер саясатын өзгөртүп бериш керек. Ошондо анан кийин элдер иштейт да. Анан баягы биздикилер закондорду берки баягы президенттик немени баягындай мөөнөттү жылдырып, анан президенттин укуктарын бекемдеп, президенттин баягындай ыйгарым укуктарын кеңейтип, ошол юристтер ошону менен эле алек болуп отурат да. Тура? Анан жок, мына дыйкандын укуктарын бекемдеп, багбандын укуктарын бекемдеп, мына жерлерди багбандарга алып берүү боюнча юристтер такыр башын оорутпайт да. Баягындай ушундай юристтер баягындай ушу чукуламай, мукуламай ошондой иштерге өтүп алгандагы, мына действительно элге жардам бере турган правовой поледе мына ушул карапайым элдин кызыкчылыгын көздөгөн мыйзамдардын үстүнөн иштегендер өтө аз да. Ошол көп адвокаттарды, көп мындай юристтерди көрүп калдык. Постоянно карасаң эле бир байды ошондой коргоп неме кылып чыгат. Эми ал бай ага канча төлөйт? Эгерде ошондой кыйын адвокаттар, кыйын юрист ошондой бир контора боло турган болсо, биз деле ушул карапайым эл чогулуп туруп, олардын гонорарын төлөп бергени биз даярбыз. Себеби дегенде биз көпчүлүкпүз да. Мына ушул Кыргызстанда 6 миллион 300 миң киши боло турган болсо, ошонун нет ровно 4,5 миллиону мына ушул карапайым эл болобуз биз. Мына айылда жашаган эл болобуз дегенде, мына ушул айыл чарба менен занимация эткен элбиз биз. Биз ошол силердин гонорарыңарды, ошонуңарды төлөп бергени биз даярбыз. Мына бизди защищать этип, мындай эме кылыңыздар. Мына ушул бардык эменин жерлерди мындай соттошуп, кадимкидей ошол эле жайыт комитети менен соттошуп, башка менен соттошуп, неме кылып, мына элдерге алып бергиле. Азыр деградация болгон 1,5 миллион гектар жер турат. 30 жылдан бери ал жерди шеп момда кылып такыр кылып салды, эч нерсе өспөй атат. Мына ушул жөнүндө көбүрөөк ойлонушубуз керек. Бардыгыбыз биргеликте аракет кылсак, колдон келе турган эле иш. Биз эч нерсе производить этпесек, эч нерсе экпесек, эч нерсе чыгарбасак, даже зубочистка чыгара турган заводубуз жок болсо, турабы? Эч нерсе производить этпесек. Производствобуздун неси эң көп катмарын ошол чоң фирмалар түзсө, башка бир эменин мамлекеттин резиденттери, турабы? Алар келген дагы производствону бул жерге коюп койгон, сырьёну деле бизден албайт, башка жактан ташып алып келип, анан бизге да сатат, башка бирөөлөргө деле сатат. Алардын чыгарып аткан продукциясынын толук ишенич жок да, ал кандай продукция экенин. Бизде өзүбүздө мына именно Кыргызстандыкы деген ошондой өндүрүш өтө аз. Мына туугандар, биз ушу
жерлерибизди иштетсек сырье болот, сырье болсо завод курулат, завод курулса иш орундары ачылат. Ошол бирге бирде кошкондой эле неме да, эми ага целый министерство экономики, министерство финансов, айыл чарба министрлиги, дагы эмне кандай ведомстволор отурат, бирок эмне иттин ишин кылбай атышат ошолор. Эч нерсе кылбай отурушат. Чындыгында мына дыйкан менен мамиле кылып туруп, дыйкандын ажатын атыш керек. Дыйкан анан иштегенден кийин анан продукция чыгат. Продукция чыккандан анан сырье болот. Сырье болгондон кийин анан завод иштейт. Ошону кандай түшүнбөйт булар? Мына Достук айыл өкмөтү мына. Тети тушта байрак турат го. Мына ушул жигит, ушул эменин айыл өкмөтү, ушул жигит атын унутуп атам. 300 гектарга азыр планировка кылып атышат. Булар 300 гектарга черешня отургузушат. Бул деген ол ошол эмеден бизге Тажикстандан келип аткан импорт черешняны чектеп эле коет да булардыкы. Мына ушул Шамалды сайда, Достук айылында, ушул мына ушул эмеде чөлкөмдө эрте бушар бар жокту эрте бушар да бул жерде. Эң биринчи бушат. Эң биринчи болуп базарга чыгарса болот. Мына ушул Өзбекстан, Тажикстан, Кытайдын границасын ошол жашылча жемишке тегеле көп товарга жаап эле коюш керек. Ошондо жапканда мына биздин дыйкандар өндүрүлгөн сатылат эле. Сатылгандан кийин анан кийин буларга оборотный средства чыгат эле да. А булардыкы бушкан кезде уже элдер бардыгы жечүсүн жеп, витаминозду басып алат дагы, анан биздикин албай коет. Бул деген ошол эми физиология, бул деген эми анатомия, бул адамдын эмеси экен да. Мисалы үчүн керек маалда ошол келет экен, ошону жеп алгандан кийин уже экинчисинде уже интереси азыраак болуп калат экен да, ошол продукттагы, ошол витаминге потребность азыраак болуп калат экен. Ошону биздикилер дагы эртерээк чыгарып беришке аракет кылыш керек. Биздин ошол потребительдер патриот болуп туруп, өзүбүздүкүн күтүп, өзүбүздүкүн жеш керек да. Мына ошондо анан мамлекет кура алат да. Анан кийин эле чокачу той делуй деп бардыгыбыз өзүм билем, өтүгүм төргөйлем боло берсек, анда болбой калат туугандар. Мына бардыгыңыздарды биргеликте ушул Кыргызстанды кризистен алып чыкканы патриот болойлу туугандар. Өзүбүздүн өндүрүштөн чыккан гана продукталарды алып жейли, өзүбүздүн жашылча жемишти жейли. Кудай кааласа чоң ийгилик болот. Ассаламу алейкум.